Биз Аллах Таала менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек экен да. Аллах Таала менен сүйлөшүүнү үйрөнүп, сүйлөшүүнү адат кылышыбыз керек да. Бизге эң жакын, бардык нерсени көрүп турган, бардык нерсени билип турган, акыбыбыздан кабардар болуп турган Аллах Таала. Ошо күн сайын Аллах Таала менен кадимкидей адам менен сүйлөшкөндөй эле сүйлөшүшүбүз керек да, сырдашышыбыз керек экен да. Ey Алла, сен мени жараттың, сен баардыгын көрүп турасың, билип турасың. Менде ушундай проблемалар бар, ушундай кыйынчылыктар бар, ошону чечүүчү сенсиң. Сенден башка эч ким чече албайт, ey Алла. Мен кимге кайрылайын? Башка бирөөдөн сурасам деле, кайрылсам деле ал бере албайт. Бир гана сен бере аласың. Ошон үчүн сенден гана сурайм, ey Алла. Бер мага ушуну деп. Бул дүйнөмү бер, акыретими бер деп Аллах Таала менен сүйлөшүп сырдашыш керек экен да. Ушул ишти кылайын деп аттым эле, Аллах Таала ушул ишими жеңил кыл. Ушундай муктаждыктарым бар, ушул муктаждыктарымды бүтүрүп бер. Үй бүлөмү аман кыл, туугандарымы аман кыл, ушуларга да хидаят бер Алла, ушуларды да туура жолго сал деп ошолор менен кадимкидей сүйлөшүш керек да Аллах Таала мененчи. Ошондой кыла турган болсок, Аллах Таала биздин проблемаларыбызды чечип берет. Ушундай болуп Аллах Таалага жакын болушубуз керек да. Дайым Аллах Таалага жакын болуп, Аллах Таала менен сүйлөшүп, Аллах Таала менен сырдашып жүрүшүбүз керек.